Кыргызстан боюнча канча мамлекеттик нотариус бар жана канча жеке нотариус бар? Саны. 90 мамлекеттик нотариус бар. 390 жеке нотариус бар. 390 жеке нотариустан бир жылына мамлекетке канча акча түшөт? Мамлекеттик алым 185 миллион 987 миң 44 сом. 180 миллион сомдон ашык экен, бир жылына, Ооба. азыркы кезде. Азыр могул мыйзамды кабыл аларыбыз менен сиз жанагы балардын жогорку чектөөлөрүн карайсыз атпайсызбы, тарифтеринчи? Ошондо могу сумма өзгөрбөйбү? Бул сумма өзгөрбөйт. Болмайт. Себеби бул мамлекеттик алым эле өкмөткө түшкөн акча, а берки ошол баягы жөнгө салынбаган сумма болуп атат да, жеке нотариустар алганчы. Ал өздөрүнүн неме жеке кирешеси катары. Түшүнүктүү. Оразбек Кадырбек, сиз айтсаңыз, могу акыркы эгемендүүлүктү алгандан бери коомчулугубузда нотариаттардын катышуусу менен өтө көп кылмыштуулуктар катталган. Бейбечара жетим жесирдин же болбосо баягы наследство деп коет го. Ошолорду туура эмес оформить этишип, же болбосо машиналардын ээси жок туруп, башка доверенностьтарды беришип, ошондой нотариус баягындай жоопкерчиликсиз нотариустарды мындай алдын ала билүү үчүн сиздер кандай иш чара кыласыздар? Туура айтасыз, Жусупболмович, ошондой болгон. Мен статистиканы айтсам, бүгүнкү күндө 390 жеке нотариустун 86сы жоопкерчиликке тартылган. Ошондой болуп чыкты да статистикада. Бул дээрлик 30% болуп атат. 30% кылмышка тиешелүү болуп атат да? Ошо күмөндүү болуп атат. Жеке нотариустар 86 бул Ички иштер министрлигинен алып, биз деле айтабыз, булардын туура эмес аракетинен соттук эксперттерге, тергөөчү, сотко, анан жарандарга баягы мындайча айтканда иш жүктөм алып келип атат да кошумча. Анан 1 февралдан биз электрондук нотариатты киргиздик. Мурдагыдай кагаз журнал деген жок болду. Бүт номер электрондук нотариат 2ден чыгат. Нотариустун жүзүнү менен манжалардын папулярлык изин окумайынча ачпайт. Андан нары былтыр нотариат мыйзам кабыл алып атканда сиз сунуш берген элеңиз, Жусупболмович, баягы эл аралык дистанциялык жасагызды депчи. Ал боюнча да бекитилип, азыр электрондук цифровой колдорду алуу менен чет өлкөдө туруп, жана үйүндө туруп берип, жана нотариус келгенде дагы жана манжалардын папулярлык изи менен жасоого алып барабыз. Биз буну менен ишенип турабыз. Бир нотариустер жаатында мыйзам бузуу бир 80%га төмөндөйт депчи. Анткени автоматтык жана машина окумайынча жасоо мүмкүн эмес. А мурда колун окшоштуруп бир сүрөтүн тартып коюпсо кете берген болчу да. Ар бир жарандын жана идентификациялык жана дактилоскопия деп коет, жана отпечатка пальца бар да, туура? Паспорт алып Отпечатка пальцы бар, биометрикасы бар, жана шайлоого топтолгон. Ошондо дистанционно дагы бере алабы, теги ишеним каттары? Дистанционнойду санариптик өнүктүрүү министрлигинен электрондук квалификациялык кол алат дагы, ал чет өлкөдө жүрө берет дагы. Ошол сырттан туруп, жанагы мүлктү ажыратууга байланышпаган иш аракеттерди электрондук нотариустан ошол жактан кол коюп иштерин жүргүзө алат. Бул ишеним каттарды берүү, колдорду күбөлөндүрүү, бир документтерди күбөлөндүрүүгө берүү, ошол иштерди, аракеттерди жасай берет. Мүлктөрдөн башкасына. Мүлктү сатууга байланышпаган, биз бул жерде коопсуздук эрежелерин эске алуу менен ошондой кылдык да.